Ассаламу алейкум достор. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин кызматтан алынгандан бери 4-5 күндөй убакыт өттү. Ошондон бери эл арасында ар кандай жоромолдор айтылып атат. Ушул бийликтин, өзгөчө Ташиевдин тарапташтары буга ишенишпей, президент менен сүйлөшүлгөн нерсе, эки дос атайын сүйлөшүп алып анан ушундай комбинация кылды, кимдин ким экенин билиш үчүн жана башка деген пикирлерди айтышып атты. Ошондой пикирде жүргөндөрдүн менимче бул нерсеге ишенгиси келген жок атайлап, же болбосо кандайдыр бир аналитикалык кандай ой жүгүртүүсү бир аз аксайт. Себеп дегенде мындай логикалык ой жүгүртсөң, президент мындай жаш бала эмес да, жаш баланын оюн кылгандай, ар кандай бир трюктар жасагандай, ал мамлекеттин башчысы, ал кандайдыр бир чечим кабыл алганда, кандайдыр бир чараларга барганда сөзсүз түрдө ойлонуп, анан мамлекет үчүн жана ошол бийлик үчүн кандай кесепеттерди алып келиш мүмкүн деген суроолордун коюп туруп, анан баягы мамлекеттин пайдасы боло турган учурда гана ошондой бир кадамдарга барат. Эгерде Садыр Жапаров кандайдыр бир негизде баягы жалгыз өзүм башкарам, ушул тандемди баягы убактылуу эле нерсе, муну бузам деген болсо, ал 1 жыл отургандан кийин, 2 жыл отургандан кийин, 3 жыл отургандан кийин, 4 жыл отургандан кийин эмнеге кызматтан алган жок? Эмнеге 5 жыл отуруп, мына 5 жарым жылда экөө чогуу тандем болуп, ушул отургандан кийин гана кызматтан алып атат. Демек, бул жерде Камчыбек Ташиев өзүнүн тарапташтары менен төңкөрүштү кылганга аракет кылган. Ал Садыр Жапаровду кызматтан кетирип, бул баягы мажбурлап кызматтан кетирүү менен өзү келечектеги президент болгусу келген. Анын президент болууга амбициясы бар. Муну ал 2011-жылдагы жана 2017-жылдагы президенттик шайлоого аттанышы менен далилдеген. 2020-жылы болсо, ал Ташиев Садыр Жапаровду досум деп сүйгөнүнөн, же болбосо ага бир аябай симпатиясынын жогорулугунан ошол президенттикке сунуштаган эмес. Себеп дегенде буга тарых жана ошондогу кырдаал түрткөн мындай окуя болушуна. Себеп дегенде Садыр Жапаров түрмөдө отуруп, элдин талабын талашуу менен, ошо кумтөр жана башка маселелерди көтөрүп чыгуу менен, бага түрмөдө отурган адам катары, карапайым элдерге жакын адам катары элдин арасында кадыр баркы жогору болчу. Ал эми Ташиевдин анчалык кадыр баркы жок болчу. Анан ошолордун ичинен ошол революцияны жасаганга, Сооронбай Жээнбековдун бийлигин кетиргенге эч кандай салым кошпогон Камчыбек Ташиевди эч ким болочоктогу президент катары көрбөйт болчу. Себеп дегенде андагы төңкөрүштү, андагы ошол революция дейбизби, баягы шайлоого нааразы болгон партиялар жасаган. Ошол учурда Камчыбек Ташиев революция жасап, эл менен площадьта ошо аянтта турбастан, ал Сооронбай Жээнбековго бир чапалап барып, бир аянтка келип турганда, анан абактан Садыр Жапаровду бошотуу демилгелери көтөрүлгөндө дагы алгачкылардан болуп, баягы Сооронбай Жээнбековдун бийлиги кулаганга чейин ошол абакка барып бошотконго анын духу да жеткен эмес. Садыр Жапаров ошол Камчыбек Ташиевге эбегейсиз бийлик берди. Султан Сулайман өзүнүн досу, үзөңгүлөшү Ибрагим Пашаны өлкөнүн улуу вазири кылган. Ага көптөгөн ыйгарым укуктарды берген. Аны менен өзүнүн бийликтерин бөлүшкөн. Аскердин башкы командачысы да кылган. Мунун натыйжасында ал өзүнүн бийлигин аябай сезип, өзүн султан катары көрүп, ошол Осман империясынын келечеги мен жок болсом, Султан Сулайман эч ким эмес дегендей баягы деңгээлге чейин жеткенден кийин гана Султан Сулайман мен жараттым, мен жок кылам деп туруп, жок кылып керек болсо баягы кайсыл жака коюлганын дагы билбей турган деңгээлге жеткирип жок кылган да. Ошонун сыңарындай Садыр Жапаров дагы өзүнүн бийлиги менен көпчүлүгүн Камчыбек Ташиев менен бөлүштү. Аны УКМКнын төрагасы кылды, УКМКга баардык күч түзүмдөрүн жана ошондой эле баягы куралдын баардыгын берди, саясий куралдын баарын. Андан тышкары вице-премьер-министр кылды, футбол федерациясына алып келди. Айтор эмне кылам десе, баардык мүмкүнчүлүктөрдү берди. Ушунун натыйжасында 20-жылы анчалык деле кадыры жок. Керек болсо бир жанагы парламентке кире тургандай 6-7% добуш ала албаган Ташиевдин кадыры өстү. Ташиевдин кадыры өсүшүнө ага президент Садыр Жапаров өзүнүн бийлигин аябай эбегейсиз бөлүшкөнү болду да. Мунун натыйжасында Камчыбек Ташиев баягы тарыхый инсан мен айтып кеткен Ибрагим Паша сыяктуу өзүн бул мамлекеттин терөөчү, Садыр Жапаровдун бийлигинин эгерде Ташиев болбосо Садыр Жапаровдун бийлиги болбойт дегендей деңгээлге жетти. Эл дагы ошентип ойлоп калды, Камчыбек Ташиев өзү да ойлоп калды, жанагы Шакылдаган Шакиев деген төрага мен сизди аталык көрөм деп ошол жерде баягы мындай саясий ката кетирди. Себеп дегенде аталык кандай учурда кимге болот деген нерсени баягы Садыр Жапаров жакшы билсе керек. Анын баардыгын ичине жутуп баягы мындай достукту тандемди бузбай келди. Аталык деген бул акыл эси ордунда эмес адамга, же болбосо жашы эрезиге жете элек падыша келип калса, мына ошого аталык болот эмеспи? Демек бул жерде Шакиев ошол президенттик көзгө келбей
өзүнүн баягы устатыбы дейинби, өзүнүн шефи деп коелу, Камчыбек Ташиевке ошондой медвежий услуга көрсөттү. Анан кийин 75 жанагы чал бардыгы баягы кадыр баркы кеткен. Элдин арасында кадыры жок. Андай мындай жүрөктөрү деле жок. Бир саясатта бир чоң бир баягы мындай бир опыталдуу нерселерге барбаган аябай осторожный адамдар келип эле анан кийин президентти ошо мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөргөнгө түртүп, президент отставкага кеткенге мындай мажбурлай тургандай бир аракеттер жасады. Анан парламентте дагы жанагы Кундуз Сулайманов деген Ташиевдин уруксаты жок, керек болсо мындай улуу сөз уят жок, туалетке барбай турган адам дагы каяша сүйлөп калды. Шакиев каяша сүйлөп калды. Мунун бардыгынын артында ким турган? Мунун бардыгынын артында албетте Ташиев турган. Эгерде Ташиев болбогондо, Ташиевке ишенбегенде жанагы 75 чал дагы, жанагы чимкирик депутаттар дагы мынчалык кыйын болбойт болчу. Демек, ушул Ташиевди кызматтан алганга, мисалы 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жылда албай, ана 5 жылда чукул арада кызматтан алышына эмне түрттү? Себеп дегенде, Ташиевдин жана арам ою Садыр Жапаровдун ошол бийлигине, тагына кол салуугандыгы, ошо кол салууга аракет кылганы боюнча оперативдүү 100% далил маалыматтар болгондон кийин, телефон сүйлөшүүлөр, жазуулар жана башка баардык мүмкүнчүлүктөр келип колуна тийгенден кийин маалыматтар. Анан кийин гана кызматтан алды. Ошон менен катар Ташиевке болгон Садыр Жапаровдун ишеними да жоголду. Себеп дегенде ал досум деп баягы мындай жымсалдап атат. Себеп дегенде ал досу ошол жана Камчыбек Ташиевдин мындай элдин алдында таза бети, эл караган бети жер карабасын деп, ага мындай анын бетин же болбосо лицосун сактап калайын деди да. Мына ошону менен бирге жүзүн сактап калды десек болот. Мына ошентип биздин досчулугубуз кала берет. Аны башкалар жолдон адаштырды, жана башка деди. Ташиев жолдон антип жана тигилердин булардын жетегине кире турган адам эмес. Алар дагы Ташиевди жетектей тургандай деңгээлдеги адамдар эмес. Мен ошол жолдордун арасында Өмүрбек Текебаевди, Алмазбек Атамбаевди же болбосо Адакан Мадумаровду бар боло турган болсо мен айтат элем. Булар Ташиевди азгырыш мүмкүн, жетектеш мүмкүн деп. Себеп дегенде алар стратегик тажрыйбалуу саясатчылар. Ал эми жанагы эч нерсеге жарабаган 75 чал менен могу парламенттеги чимкириктер Ташиевди эч убакта жетектеп, азгырып, аны жолдон адаштыра албайт болчу. Бул жерде Ташиев алардын бардыгын уюштуруп, чагымдын бардын артында өзү туруп, төңкөрүш аракетин кылып, өзү Германиядан туруп, аны баягы эч нерсеге болбогондой Германияда жүрүп, эгерде төңкөрүш жакшы болуп ишке ашса, келип, анан кийин бийликти колго алмак. Эгерде ишке ашпай калса, ал дарыланып жүргөн болуп калмак. Ошондой 100% Садыр Жапаровго ушундай маалыматтар түшкөндөн кийин аны Ташиевди орун басарлары жанагы Шакиев башкасы менен кызматтан кетирип, ушундай кадамдарга барып атат. Парламентке бир кезде баягы чек ара чыры боюнча жакалашты деген Ташиев менен баягы Кермур айтышты деген Талант Мамытов дагы буга чейин мандат албай, мисалы жебеген самсыз үчүн пул төлөп калган да. Бакыт Сыдыков ошол участокта мыйзам бузса, ошол шайлоого катышкан бардыгы жокко чыкты деп, ошо Бакыт Сыдыков бул Ташиевдин адамы, ал кызматка мандат албай калса, анда Мамытов да мандат албайт деп, ошол жерге дагы килигишип койгон. Мына ошол адам дагы кайра парламентке келип атат. Ташиевдин кадрлары четинен алына баштады. Мына бул эмнени билдирет? Бул деген Ташиевдин 100% төңкөрүш аракетин кылганынан кабар берет. Ошондон улам президент дагы мына досун жанагындай жүзүн сактап калып, аны мындай эле четке жылдырып, бирок аны эч кандай кызмат бербей турганын айтты. Демек, мен бир элчи жана башка кылып койсо керек деп ойлодум эле. Бул азыр кызмат бербей, эс алсын деди. Бирок бир нерсени айтып коеюн. Садыр Жапаров Ташиевге эч убакта ишенбейт. Ага болгон ишеними кетти. Демек, мындан ары Садыр Жапаров менен Ташиевдин тандеми болбойт. Эгерде Садыр Жапаров мындай бир комбинация кылып, ошол эмени Камчыбек Ташиевди кызматтан алгысы келсе, ал 1 жыл мурда, 2 жыл мурда, 3 жыл мурда, 4 жыл мурда эле алып коймок. Мисалы Кулов менен Бакиевдин тандеми 1 эле жылга созулган да. Булар 5 жыл отурду. Демек, ошол досу менен бийликти бөлүшүп, ошол чогуу башкаруу ниетинде эле болгон. Анан дагы бир маселе. Ташиев жок, Садыр Жапаровдун бийлиги кулап калат. Анан Ташиев жок, Садыр Жапаров никто дегендей кылып, мындай ачык айтпаса дагы, могу соцсеттерде жана башка нерселерде көбүр посттор жазышып атат да. Эми эгерде мындай Ташиевден башка адамга деле ушундай полномочияны берип койсо, эгерде Ташиев аябай бир чоң стратег болсо, же болбосо бир укмуш, бир акылдуу гений болсо, анын баягы стратегиялык баягы жол менен кетип аткан болсо, түшүнсөк болот эле да. Бул президенттин келечеги кыйын депчи. Ташиев болгону колунда погону бар, анан колунда кылычы бар, сүйлөгөн адамдын башын кыя чаба турган, камап сала турган, Кыргызстандан кубалап чыга турган, Кыргызстан жараны болсо да ошондой эле баягы күч менен башкарам деген адам да. Демек, ансыз Садыр Жапаровдун бийлиги турат. Ага эч кандай коркунуч жок. Ташиевсиз эле жакшынакай башкарат. Демек, ошол жанагы айтып аткандар, ошондой пост жазып аткандар, силер Садыр Жапаровду алсыз адам эсептейт экенсиңер. Бирок мен силерге бир нерсени айтып коеюн. Садыр Жапаров алсыз эмес экен. Садыр Жапаров стратег экен. Садыр Жапаров Ташиевдин жанагындай арам оюн мындай ачыктап, аны
ушундай ачка чыгарып туруп, мына ушундай жол менен баягы бул жерден экөөнүн тымыздын тирешинде жеңишке жетип атат. Демек, бул жерде күчтүү фигура, күчтүү стратег, көрөгөч бул Садыр Жапаров болуп чыгып атат.